Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Адаттагыдай эле биз бүгүнкү күндө кандай илимий жана техникалык ачылыштар, жаңылыктар болуп жатат, ошол сиздердин назарыңыздарда. Америкалык генетик Крейг Вентер абдан дагы бир сенсациялуу ачылууну жарыя кылды. Жөнөкөй тил менен айтканыбызда турмуштун, жашоонун синтетикалык түрүн сунуш кылып атат. Эми биз сиздер менен жакшы билебиз, ошол эле Вентер 2010-жылы бир жаңы бир жер шарындагы эң жөнөкөй ошо генди, жасалма генди пайда кылган болчу. Анда ага анча деле ишенич көрсөтүшпөй, анын кайталануусу кандай болот экен, ал ошол ген ошол биздин клеткага окшоп, жөнөкөй баягындай табигый клеткага окшоп, өзү ажыроо касиетине ээ болот экен деген көптөгөн суроолор болгон болчу. Скептиктер абдан көп болгон болчу. Мына эми бул жылдын башында Вентер ошол генди пайда кылып, синтетикалык бактерияны ойлоп таап, жасап чыгарып, ага Синтия деген атты коюп, ал турсун ал ген, ошол клетка, синтетикалык клетка өзү көбөйүү механизмине ээ болгондугун. Натыйжада эң жөнөкөй ушундай бир баягындай турмуш бере турган ошо клеткаларды пайда кылып, организмди пайда кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун сенсация катары көрсөтүп отурат. Менимче бул жерде дагы суроолор бар. Телекөрүүчүлөр, сиздер кызыксаңыздар, ошол Nature журналына чыкты акыркы санына. Ошону интернет аркылуу же журналдын өзүн окуй турган болсоңуздар, жана дагы бунун перспективасына көз салып турсаңыздар, менимче абдан чоң сенсациялык окуя болмокчу. Дагы бир чоң окуя болду. Окумуштуулар, анын ичинде Америкалык окумуштуулар, Европанын окумуштуулары, Россиянын окумуштуулары бар. Биринчи жолу адамдын мээсинин абдан ушу тастыкталган картасын жасашты. Ошо Павловдун, академик Павловдун учурунан бери айтылып келе жатат. Ушундай мечтать этип баягындай бир айтып жүрчү элек. Мисалы үчүн, натыйжада 1200 бир эле учурда ушундай абдан чоң чечүү менен 1200 баягында биринин артынан бири ар бир секунданын миллиарддан бир үлүшүндө ушундай сүрөттөрдү алууга жетишишти. Бул боюнча да абдан чоң укмуш сөздөр айтылып жатат. Эгерде биз ошол мээнин топографиясын чоң чечүү менен ала турган болсок, анда мээнин өзүнүн түзүлүшү эле эмес, аны баягындай дарылоонун, анын анча-мынча физиологиялык касиеттерин жакшыртуунун чоң перспективасына ээ болот экенбиз. Ошого окшогон чоң сенсациялуу материалдар бүгүнкү күндө жарык көрүүдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ошо илим философиясы деген кийинки учурларда абдан ушундай актуалдуу болуп аткан илимге арнадык. Бул боюнча биздин Кыргызстанда эң алдыңкы көрүнүктүү адис атактуу окумуштуубуз, Улуу Тил Илимдери Академиясынын академиги, философия илимдеринин доктор профессор Какеев Аскар Чуктаевич. Ушул агай менен болгон маегибизди сиздердин назарыңыздарга тартуулайбыз. Физика боюнча айта турган болсом, ушул эле кубулуш химияда, биологияда, географияда бардыгында бар, айрыкча табият таануу илимдеринде. Ошол коомдун ошол кездеги конъюнктуралык мыйзамына тууралап, физикадагы революциялар жөнүндө дагы бизге айтышчу. Менен кийин эс тартып, илимдин кандидат болгондон кийин, илимдин доктор болгондон кийин өзүнчө башка бир мындай көз караш пайда болду дагы. Мисалы үчүн, ошол электромагниттик индукция кубулушун Майкл Фарадей 1831-жылы ачып, биринчи жолу магнит талаасынын жардамы менен электр энергиясын, электр тогун алган. Бул абдан чоң революциялык ушундай бир кадам болгон деп окутчу эле. Анан кийин бир 20-30 жылдан кийин болголоп карап көрсөм, бул жерде эч кандай революция деле жок экен. Ага чейин эле 1820-жылы Даниялык физик Эрстед ошол тог өтүп жаткан өткөргүчтүн айна чекесинде магнит талаасы бар экендигин
dәлдеген екен. Ампер анын баягы сандык теориясын түзгөн экен. Мындан сырткары ал электр тогун ошо өтүп жаткан эки өткөрүштүн ортосундагы баягы түртүшүүчүлүк, тартышуучулук кубулуштарын эметкен экен. Демек, ошондо деле эволюциялык жол менен келип, анан финалдык эмеси Фарадейдин тагдына түшүп болуп, анан андан дагы 30 жылдан кийин Максвелл электромагниттик тала теориясын түзүп отурбайбы? Ушуну деле жалпылап, анан революция деген сөздү азыраак колдонуп, керек болсо эволюцияга бир ушундай бир баягындай чоң бир баа бере турган бир саясатчыга карашыбыз керек окшойт. Ошо мезгил жетти. Биз ошону бир мындан ары улантышыбыз керек. Антпесек мынабу илимдин тарыхын бүт бойдон алып чыгыш үчүн албетте мынабу мүмкүн болушунча биз өзүбүздүн колдо бар окумуштууларыбызды, анан ошолордун жетишкен ийгиликтерин көрсөтүп, анан ошондо ошондо мен өткөн жолку Үсен Асановдун айткан маселеси боюнча Дүрбүлөң Мамбетовдун бул ачылыш, анан бул ачылышты кагазын абдан кечиктирип бергенде, анан мен буга чейин дайым эле ойлоп жүргөм да, бизде бир эле ачылыш жасаган адам бар деп. Павел Иванович убагында бир чалып, академик чалып эмесин документи жалгыз ошо кишиде болчу. Анан мен сүйүнгөнүм научное открытие в СССР деп ушундай эмеси. Анан ошону анан болгондо дагы уран боюнча экен да. Анан Мамбетов эмесин Үсен Асанович көрсөткөндөн шунчалык бир кубандым. Демек биз эми бул табияттануу илимдеринде ушул ишти улантышыбыз керек деп. Анан мен мынабу акыркы жылдары биздин укмуш жердештерибиз. Анан мынабу Рахматуллин өз убагында жанагы баатыр катарында, социалисттик эмгектин баатыры катарында бир зор ишти жасаган экен. Анан бул эмне иш кылды экен деп эсем жанагы жардырууларды караган экен да. Москвага баягы фашисттик самолеттор келет да, келип бомба таштайт деген. Анан бомбалар таштаганда аны кантип токтотуш керек. Анан ошондо жана дирижабльге стальной трос болоттон жанагы өмөдөн арканда ошону алып туруп бир учун жерге кагып туруп эмесе айтканда түшүнүктүү болсун деп анан байлап коет экен, а экинчиси тиги дирижабльге байлап. Анан түн ичинде учуп келет, анан баягы фашисттердин самолету келип туруп учактар урунат экен. Анан албетте жарылат, анан түшөт да. Анан бул эмеде мындай экен да, бир орусчасы мындай да, удары по гибким струнам деп. Жүп-жөнөкөй. Жанагы комустун кулунда болгон эмеге жипке эмелерди бир сокку бергенде, жана самолет келип бүттү. Анан ушуну улап келип, анан бул кишинин дагы бир нерсеси, жанагы самолеттор бомбаны таштаганда эме болот экен да, деңгээлдерде. Анан бул анын эмесинде жанагы мисалы үчүн абада жарылса, жолусу сууда жарылса, же жерде жарылса, анан ар түрдүү шарттарда жарылат экен да. А эгерде абада жарса, жанагы тиги душмандын солдаттарын бүт кырып жиберет экен да, жер үстүндө болсо. Анан эгерде суу үстүндө болсо, анда тиги кайыктарын, анан кийин тиги суунун астында жүрүүчү кайыктарды, кемелердин баарын талкалай турган эмеси бар экен. Анан тиги жерде болсо, жердин астында жардыруу жүргүзүлсө, анда жана блиндаждар эмелерин талканат экен. Ушунун баарын эсептеген толкундарын, ошону эсептеген биздин жердешибиз экен. Бу Рахматуллин бу токмоктук болот экен. Халил Ахмедович ушу токмоктук экен. Анан биздин республикадан барган жигиттерге
жардам берчүкен. Өзү Москвада иштеген да. Москва МГУнун кафедра башчысы экен. Анан ушул бизден барган жигиттерге Ормонбекке мисалы үчүн докторлук ишине жардам берген, Мукаш Абдылдаев, анан дагы политехникалык институтта, анан бүгүнкү күндө дагы мынабу бизде жанагы электростанцияларды курабыз деп атпайбызбы. Анан ошого жана платиналарды, тосмолорду умутуш керек да. Анан жанагы жардыруу менен болду да, мисалы үчүн Камбаратты кебисинде. Анан ошол жардырып туруп анан баягы сууну бууйт да. Анан ошону бууганда астынан баягы сызылып суу чыга берет экен да. Анан ошолго чейин эсептеп чыккан адам экен да. Бул бирөө. Анан кийин карасам айланайын, биздин жердештерибиздин ичинде жана академик Залиханов деген бар экен. А киши Ивановкадан экен. Анан Ивановкадан келип алып, а киши жанагы мынабу кар көчкүлөрүн, анан кийин бул биздин тоонун шартындагы метеорологиялык маселелердин баарын караган киши экен. Анан албетте айрым эмелери, эмгектери курал жасоого байланыштуу. Анан жашыруун, анан ошон үчүн баатыр алган экен да. Академик, анан РАНдын академиги, анан Госдуманын депутаты болгон киши да. Анан биздин жердешибиз. Анан а киши мынтип жасат да, мен Кыргызстан дайыма түшүмө кирет. Менин балалыгым өткөн Ивановкада деп. Аны Ивановка, аны ошол жерде дагы бир кызык нерсени айтат а киши. Мен дейт тиги экскурсияга тиги азыркы улуттук университетке келгем дейт. Анан келсем дейт ошол жерде бай илгерки атактуу физик келип ошол жерде сабак берчүкен дейт. Анан бизди дейт Франкльде айтат да. Анан ошону кишинин биринчи көрүшүм, анан ушул киши бизде Кыргызстанда физиканын өнүгүшүнө абдан улуу салым кошуп кетти деп, анан ушунчалык бир эме менен сүйгүнчүк сезим менен айтып атат да. Анан андан бери келгенде Бишкекте Лаверов азыркы Николай Павлович тиги РАНдын вице-президенти. Анан а киши бизде президент болуп, академияда президент болуп иштеген. Анан ошол мезгилде эмне үчүн бул кишини эмелер баягы Раматулла Абсабат Масалиевичтин убагында биздин академияга президент кылып сунуш кылганда. Анан ошону көрсөм мындай экен. Ал киши уран менен иштеген киши экен да, геолог катарында. Анан көрсө баягы совет мезгилинде жашыруун эле экен да. Ал бул кара балтага эмелер тиги биздин жерде каерде уран бар, эмне болгонун баарын жакшы билген адам экен да. Изилдешкен. Анан ал киши болгондон кийин бир укмуш нерсе болуп калды да. Бизге Москвадагы Союздук академиянын өкүлдөрү өзгөчө мамиле кыла баштады. Анан анан ушул биринчи компьютерлер Лаверовдун убагында келген. Анан мындай эмелерди мүмкүн болсо колубуздан келишинче ушул биздин тарыхты эстеп, анан ушул бүгүнкү күндө мындай болуп атат. Россиянын белгилүү окумуштууларынын жаштык кеси Кыргызстан менен байланыштуу. Анан биздин азыркы улуттук академиябыздын президенти академик Эркебаев Абдыган Эркебаевич ушуга атайын баш сөз жазып, анан биз мынагы жакшы бир журнал чыгат, Жизнь науки деп. Бул жанагы биздин академиянын известиясынын тиркемеси. Анан улантып эмбиерде Фридман жөнүндө бар. Анан албетте менин өзүмдүн илимий жетекчим академик Алтымышбаев жөнүндө анан бир топ нерселер бар. Анан бир жерде да бир айта турган нерсе, мынабу өткөн жолу журналдын өткөн мурунку санында жарыяланган бир укмуш маселе бар. Аны
өткен жылы академик Үсен Асанович айтып кетті. Бұл мынау қоғамдық илимдерді біз әділеттүүлүктү ордуна келтиришибиз керек. Ошол мезгилде, совет мезгилинде эми мисалы үчүн юридика илимдеринин доктору Нурбеков агай тагдыр анан кийин кызматтан декандыктан алып таштап, зав кафедралыктан алып таштап, анан бул биздин философия институтуна мунуэс кылып таштаган. Анан ошондой эле Атто куруп, историк, тарыхчы, агишеми этнографияны иштейт. Анан алып туруп, бул этнографияны жазатын улутчул экен деп. Анан бизде Табылдабылдаевич профессор членкор ал тиги медициналык институт иштечү, зав кафедра. Аны дагы кызматсыз калтырып койшкан. Ошондой эле себептер. Ошол эле эмелер. Анан ошондо мен Лаверовко кайрылгам. Николай Павлович кайрылып ушуларды кандай бир анан ошондо ал киши орусча мындай дейт, эми орус болгондон кийин айтат да, доктора наук на дороге не валяются деп. Анан жардам бериш керек деп, анан ошондо Атто курупту да кызматка орноштурган. Анан кийин Табылдабылдаевичти эми тиги киши качып болуп кетти да, Нурбеков эми баягы азап көргөн мезгилде ооруп калды. Анан бирок мынау биздин Лаверов жөнүндө айтканда ушул адилеттүүлүктү кайра калыбына келтирип, анан мынау биздин окумуштуулардын табияттаануу илиминде болсун, жалпы эле коомдук илимдерде болсун, биз акыйкаттуулукту ордуна келтиришибиз керек. Анан муну келтириш үчүн сиздин да жардамыңыз керек. Анткени эми илим жана турмуш жөнүндө кеп болуп атканда, анын тарыхын, анын философиясын, анан биз, мен тилегим ушу, мүмкүн болушунча ушул жакшы башталган иштерди улантыш керек. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, мынабу биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө академик Степиндин ойлорун ишке ашырып жаткан адамдар көп. Алардын ичинде бир адамды мен айтышым керек. Анткени эки илимдин доктору, медицина илимдеринин доктору жана философия илимдеринин доктору. Бир эле киши. Анын аты Исабек, фамилиясы Ашимов. Анын устаты биздин Мамбет Мамыкеевич, баатырыбыз, республикабыздын баатыры. Ошо киши тарбиялаган бир укмуш адам да. Өзү хирург. Анан болгондо дагы жанагы Мамбет Мамыкеевдин мектебинин эң бир көрүнүктүү Мамбет Мамыкеевдин ишин уланта турган шакирттеринин бири. Анан ал киши момундай деген эмесин, эми бул орус тилинде атын атап коён жок дегенде, о назревшей необходимости смены научной стратегии в пользу неоклассической науки деп мынау иштер жасап атат. Анан жакында ал кишинин могу 3 томдугу жарык көрдү. 3 томдук мынау биофилософия, избранные труды деп. Анан могуреки 3-чү тому өзгөчө айтыш керек. Мынау ал киши хирург катарында бөйрөктү оор адамдын бөйрөгүн алып салып, башка адамдын бөйрөгүн коюу деген бул өзүнчө бир чоң проблема. Анан анткени мындай да, чоочун адам болсо ал эмен жирип турат да. Органды жирип, анан аны кабыл албай коюшту мүмкүн. Анан ошол бирде ошонун өзүнүн уулу да доктор. Анан ошолор биригип бир операция Кудай буйрса жакшы өттү. Анан буда уланат деген бар. Анан мунун философиядагы кандай маселе чыгып атат? Биринчи кезекте биз адамзат баласынын денесине кол салып атпайбызбы? Анан мында философиялык маселелер жатат. Этикалык маселелер, психологиялык, анан керек болсо юридикалык жактан. Анан ушунун бардыгын мынабу Исабек Ашим мынабу 3-чү томунда китебинин бир мында бир
жаңы озғала тұрған, айта тұрған, мүмкін болса кейінгі бір емелерде ушул кишинин берүүлөрүңүздү мен бір өтүнүчүм ушул анын жанагы операция жасаганын жөнүндө дагы анткени биздин чындап келсе анан өткөн жолу силерде жакшы тиги берки академиктерибиз жанагы буттарды сынган буттарды баарын Жумабековдун эмеси аны көрсөттүңүз. Анан булардын бардыгы жыйынтыктап айтканда эмеге менин оюмча бир укмуш нерселер. Биз мындайда менин каалоом айланайын мына буреки биздин илимдин тарыхын, анын философиясын, аны эң негизгиси биздин илимдин өкүлдөрү кандай иштерди жасап атат. Аны ошол ачылыштарды көрсөтүп турсак. Аскар Чуктаевич, жаштарыбыз каерде? Ушу илимге тартылып атабы? Азыр шүгүрчүлүк кайра жандануу башталды. Анын эмеси бул мисалы үчүн мен азыр иштеп аткан КырСУда, Кыргыз Россия Славян университетинде жакшы шарттар түзүлүп атат. Анан мына бул мисалы үчүн биздин эле кафедрада ошол аспиранттарга кандидаттык экзамендерди илимдин тарыхы, философиясы боюнча мындай азыр мисалы үчүн 200-ге жакын, мисалы үчүн быйыл 200-ге жакын бала окуп атат, жаштар. Былтыр 200-ге жакын. Анан мунуга караганда кичине бир жандануу пайда болду. Ушуну бир улап кетиш керек да. Анан буюрса мен мисалы үчүн мактана алам, биздин философия бөлүмү бар. Ошонун бүткөндөр биздин республиканын бардык жерлеринде иштеп баштады. Биздин тарыхтагы бир актай болуп калган. Анан тетири көрсөтүлүп жүргөн нерселерди ордуна келтиришибиз керек. Эң туура. Анан ушул жагынан менимче биздин жаштарыбыз ушул жака дагы кичине тартылып атат. Анан мындай өзгөрүүлөр мисалы үчүн улуттук университетте жүрүп атат. Лондондо, Москвада, Америкада, Нью-Йоркто, башка жерлерде иштеген профессорлорубуз, жакшы окумуштууларыбыз ошолордун башын бириктирип мүмкүн болсо анан алар менен мындай чогуу бир илимий изилдөө иштерин жүргүзсөк деген үмүттөрүм бар. Японияда мына кийинки учурларда нано технология боюнча абдан чоң иштер жасап аткан биздин уул кыздарыбыз бар экен деген мага Сайкал Сулайманкулова эже айтып, ушундай популярдуу кылып айтып берди да. Ошондон кийин ойлойм, демек биздин мамлекеттин, өкмөттүн, жогорку кеңештин бардыгынын саясаты ошондой таланттуу уул кыздарыбызды сыртка жиберип шарт түзүп берүү боюнча дагы ушу приоритет болуш керек деген ойдомун да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.